Siz mына жогоруда мындай коңгуроо кагып айттыңыз да өкмөткө, бийлик жетекчилерине мына урологиялык оорулардагы мындай негизги ооруларды алып келгенде буга чейин статистика көрсөткөн да ушу абдан көп катталып атканы, анан ачык эле жүрүшөт, алардын укугу корголбой атат. Мына көптөн бери урологиялык борбор жабылып турат ковидке байланыштуу. Ушуну мындай тереңдетип айтып берсеңиз, мунун залакасы канчалык болуп калышы? Мындайча айтканда, азыр мына урология тармагындагы проблема көбөйүп калды деп ойлойм да. Эмнеси дегенде, биздин борбор мына жай менен 2-3 ай иштеген жок. Баягы скорый менен кайрылганда канча жардам берип аттык, калган оорулардын баары калды көчөдө жүрүп бардык. Ошондой эле азыр бизге ошо скорый менен келеби, срочно келген оорулардын арасынан ушу коронавирус чыгып атат. Мисалы, азыркы бизден келген көйгөй мындай да, бөйрөк, заара, табарсыктар, башка оорулар менен келет, бирок кошумча жана ковид пайда болуп атат да. Кошумча жана пневмониясы да кошуп калып атат. Аны дарылай албайсың. Ошон үчүн ошондой ооруларды биз баягы түшүп келип, аларды биз жана ковид центрлерге которобуз да, ковид борборлорго которобуз. Ал жерде баягы специалисттер бардыгы керектүү специалисттер жок. Убактысында жардам бере албайт. Ошо менен абдан эле оор болуп атат. Мен саламаттык сактоо системасынан абдан суранып кетер элем, если алар мен сөзүмдү угушса. Жанагындай клиникаларды, терапевтический клиникаларды ачып, мына урология борборунун ар ордуна келтириш керек. Келтирсе, ар бир бөлүмдө биз жана изоляторлор жасашыбыз керек. Изоляторлор. Мисалы, эч кимде гарантия жок. Мисалы, оорулар түштү, тест боюнча баягы убактысында нормальный болуп келген, анан кийин жаткан убакта, операция болгон убакта ковид чыгып калып атат. Мына операция болгон оорулардын арасынан ошо ковидтер чыгып атат. Аларды кармай турган жер керек да бир жерге. Баарын аралаштырган болбойт. Ошон үчүн ар бир бөлүмдөрдө өзүнчө изоляторлорду бөлүүгө туура келет. Же болбосо ковид борборго которуш керек. Ошон үчүн азыркы кезде биз ойлонуш керек, бир эле урология эмес, барлык эле тармактагылар кантип ошо ооруларга жардам бериш керек. 100% бардыгын ошо ковид центрге которуп салып карап отурган тоже туура эмес деп ойлойм. Анткени анын жүрөгүн операция кылыш керек, боорун операция кылыш керек, башка жагын операция кылыш керек. Алар кайда барат? Алар ковид центрде операция болбойт да. Ошон үчүн жанагындай изоляторлорду, ошондой өзүнчө боксторду да параллельно дайындашыбыз керек деп ойлойм да. Бул менин жеке оюм, может, мен эпидемиологдор мени туура эмес көрүшү мүмкүн. Алар айтат, жок, ковид болгондон кийин сөзсүз түрдө ковид борборун которуш керек, башка бөлүмдөрдү аралаштырбаш керек, ал жабыш керек деген сөз бар да. Туура, алынса туура, бирок практикада андай болбой атат да. Практикада андай болбой атат. Ошо бизге түшкөн ооруларга срочно операция керек болуп атат. Операция менен караш керек болуп атат. Ошондой проблемалар бар. Мен оюмча жанагындай изоляторлор жасап, анан жанагындай срочно өзүнүн жанагындай сиздерди колдонуп, ошого өзүнчө бригада түзүп карасак туура болот да. Анан урологиянын оорулардын түрү абдан көп да. Ошолордун ичинен эң эле көп катталып атканы, анан мындай эң эле коркунучтууларын айтып берсеңиз. Мисалы, эми урология көбүнчө жанагы бир 30-40% бул жана заара таштар оорулары көп кездешет да, 30-40%. Алар республика боюнча мына бизге келип атат да, бизге келет. Бирок биз убактысында дарылай албайбыз. Мына биздин жанагы аппаратыбыз бар, жана таш талкуулай турган. Аныбызда жана ковид центрдин зданиясында талкууланган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мына жеке менчик клиникаларга барышып атат, биз жөнөтүп атабыз, алар ооруларда айла жок. Алар 70 миң, 80 миңден төлөшүп атат. Бул абдан эле оор, ар бир киши төлөй албайт андайды. Мүмкүнчүлүгү жок да. Ошон үчүн ушул жагы абдан оор болуп атат. Экинчи жагы жанагы онкологиялык оорулар. Бизде жана скорый помощь менен ошо онкологиялык оорулар түшүп калат. Жанагы табарсыгы рак болгон, бөйрөгү рак болгондор бар. Алар жана канап, кровотечение болуп мындай канап, кан заара кылып түшкөндөр көп да биздечи. Вот ошолорго жардам бериш абдан оор болуп атат да. Бирок
мына азыр кездешип атат андай оорулар, биз жардам берип атабыз анын баардыгына. Бирок операция жаткандан кийин алар жанагындай оорулар көп жерге жатып атат да, баягы киши көп баса турган жер жок. Мындай караган кишилер бар, аларда баса турган жер жок. Ошол жерден ковид жуктуруп алгандар бар. Мындайча айтканда жанагы вирус жуктургандар бар да. Ал жакта ушундай бир көйгөйлөр көбөйүп атат. Бирок биз ошонун баарын чечкенге аракет кылышыбыз керек, иштешибиз керек. Ал үчүн жанагы биздин борборубуз ачылыш керек да. Анан жанагы улуттук генофондубузга аталардын, энелердин ден соолугуна терс таасир тийгизе турган дагы оорулар дагы ушу сиздер дарылайсыздар да. Бул боюнча кандай, эмне айтасыз? Бүгүнкү акыбалыбыз кандай? Орусча айтканда генофонд Кыргызстана в опасности деп койсоң болот да. Мындайча айтканда генофондко байланыштуу репродукция жагы мындай уландыруу бир эле ошо биздин урологияга байланыштуу да. Мына андай оорулар абдан көбөйдү десем болот. Убактысынан дарыланбай, көбүнчө жаштар жана инфекциялык жолдорго кездешип атат. Мына ковид инфекция. Ковид менен ооругандарда да ошол бөйрөккө, жыныс органдарына таасири болуп атат да, мындайча айтканда. Анткени бул инфекция козголгондо адамда келгенде мурдагы бул ар бир адамдын болгон жана бактериялар бар да, ошолорду күчөтүп атат да. Алар күчөп кошумча ооругандар кездешип атат. Вот ушундай бир мындайча айтканда абдан эле оор болду азыр элдерге. Анан бир жагы мындай биздин политический жагыбызда мен оюмча таасири бар деп ойлойм. Анткени биринин артынан биринин кайра шайлоолор көп. Элдер эч кандай өзүн карабайт, дистанциясын карабайт, маскасын кийбейт, ооруп атса да дарыланбайт, чуркап жүрүшөт алар ошолор. Ошол ал да таасири бар деп ойлойм, абдан оорулардын күчөшүнө. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда багы жокко дагы жок деген болуп атат да. Бир оорунун үстүнө эки оору кошулат, эки оорунун үстүнө үч оору кошулат. Ошон үчүн биринчи очередь мен ойлойм, баары жакшы болуш үчүн Кыргызстанда биринчи очередь стабилдүүлүк керек да, тынччылык керек. Тынччылык керек. Анан кийин мына ковидке байланыштуу нерселер туура уюштуруш керек кой. Биздин саламаттык сактоо системасы ушуну абдан туура уюштуруп, баягы ошо специальный клиникаларды жасап, анан аралаштырбаш керек да. Мындайча айтканда биздин саламаттык сактоо системасы баары аралаштырып салды азыр. Урологиясы да, хирургиясы да, глазное да, ковид да баары аралашып жатып алдык да, мындайча айтканда. Бул туура эмес деп ойлойм. Бул артык кылам деп тыртык кылам деген. Артык кылам деп тыртык кылып атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, мунун жагын караштырыш керек. Эмесе мен жеке оюм, может мени жаман көргөндөр болушу мүмкүн. Жаман көрсө жаман көрсүн, бирок система ушундай болуп атат азыр кезде. Жана генофонд жөнүндө катуу айттыңыз да, баягы коркунучта депчи. Анан ушул жыныстык мүчөлөрүнө байланыштуу, ушул органдарына байланыштуу ооругандардын көбү жаштар деп атпайсызбы? Жаштар. Анан биздин улуттук менталитетте бар да, ошо жаштарыбыз, жигиттер деле, кыздар деле, келиндер деле уялып ооруган жерин көрсөтпөйт. Ошол уяңдык жоюлдубу? Айтып эле келип атабыз. Канча пайыз жоюлду? Эми мындай да. Биз мына мен башкарган клиникада жыл сайын биз жанагы ошол биз акция өткөрчү элек да. Билесиңер да, биздин акция. Бекер консультативдүү благотворительный акция деп коет. Жыл сайын ошо мырзалардын жумалыгы деп өткөрчү элек. Акыркы 2 жылда өткөрүлбөй атабыз. Вируска байланыштуу, башка нерселер, шайлоолорго байланыштуу эл өзүнүн ден соолугуна карабай эле көчөдө темселеп жүрөт да. Анан азыр ошолордун баарын кайрадан ордуна келтиришке абдан чоң убакыт керек, чоң каражат керек болот да. Анан мен ойлойм, кыйын эле болду Кыргызга. Жанагы уяңдык жоюлуп бара бара. Кыйын эле болду Кыргызга. Чынында жаштар
бир жагы экономика жагынан кыйналып жумушсуздук болуп, же үйлөнө албай, же күйөөгө тие албай, же балалуу боло албай, же баланы бага албай, дарыланам десе дарылана албай, инфекциянын биринин артынан бирден күчөп, анан кийин стресс ситуациялар көп болуп, мына асын өлгөндөр канча болуп атат, бири-бирин атып өлгөндөр канча болуп атат, балдарын өлтүргөндөр болуп атат. Мына ушул акыбалга алып келет да, мындайча айтканда психологиялык стресс алып келет да, психологиялык стресс. Анан оорулардын күчөшү. Ошон үчүн мына стабилдик болсо, буюрса иштеш керек эми, аракет кылып. Мен бүт эле медиктерди чыгарат элем. Мындайча айтканда позитивный жагына. Баарыбыз аракет кылайлы. Ар кимибиз, ар бир медик, ар бир специалист өзүнүн ордунда аракет кылып, элге жардам берүүгө аракет кылыш керек. Болгон ошол. Анан мамлекет жагынан жанагыдай туура иштерди иштеп, туура көз караш менен жардам берсе туура болот. Соңку суроо болсун, ошону мен жыйынтыктайлы. Мына урологиялык оорулардын айыктырууга биздин врачтардын, сиздердин күчү, тажрыйбасы, деңгээли жетеби? Анан ошого керектүү жабдыктар менен биз толук камсыздалганбызбы? Барып жеңебиз деп айта алабызбы деген эми да. Туура, эми ушундай согуш маалында мага тиги керек, бу керек деп айтыш абдан туура эмес деп ойлойм. Чынында сөзсүз түрдө жакшы, мындайча айтканда качественный жардам бериш үчүн заманбап техникалар керек. Заманбап ушундай инструменттер керек. Ошолор жетишпейт бизде. Ошон үчүн биздеги акчасы бар кишилер көбү тиги чет мамлекетке чыгып кетип атпайбы? Чет мамлекетке чыгып барып дарыланышып атат. Мына бөйрөк алмаштыруу боюнча деле айтып көрсөк, баары канча бир 10 миң, 15 миң доллар төлөп, ошо чет мамлекетке барып операция кылдырып келип атат. Бул туура эмес деп ойлойм мен. Бул позор деле биздин эмеге, саламаттык сактоо системасына. Мына мен лично айтып коеюн, саламаттык сактоо системасы биздин улуттук госпиталда ошондой келечекте иштей турган жанагыдай бөйрөк алмаштыруу оорулары менен иштегенге бизге запрет кылды да. Керек болсо письменно жазып беришти, кагаз түрүндө жазып берди. Улуттук госпиталда биз аны киргизе албайбыз, аны каражат менен, аны техникалык эме менен жабдыктап жардам бере албайбыз деп эле ачык жак кат жазып берди мага. Жанагы органдар алмаштыруу маселеси алмаштыруу боюнча. Мына мен как главный нештатный уролог катары айтып коеюн. Мага ошондой кат жазып беришти. Эми ошону менен отурабыз. Ошон үчүн ага эмне себеп? Жана каражат. Ага себеп эми баягы эч нерсе кылбаса жеңилирээк да, баягы бир нерсе кылгандан көрө. Ошон үчүн биздин саламаттык сактоо системасынын кээ бир жетекчилердин мындайча айтканда туура эмес көз караштары деп ойлойм. Туура эмес көз караштары. Мына согуш убагында Сталин Москвада метро курган. Анан ушундай пандемия болуп атат эле эчтеке жасабай отура бериш керек. Ошон үчүн бул пандемияга карабай жакшы нерселер жасаганга аракет кылыш керек. Бирок ошо уруксаат берсе, колдоо болсо, биздин күчүбүз жетет да. Колдоо болсо жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Бар. Мына кадрлар деп атасың, кадрлар бүт дайын. Мына мен буга чейин жыл сайын 3-4 специалисттерди чет мамлекетке жиберип окутуп. Жаштардын баары дайын, баардыгы жасаганга дайын. Ошого анча бизге жардам болсун.